Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка бардыгыбыз даярбызбы? Даяр болсок, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы сырдык сөздөргө морфологиялык талдоо жүргүзүү. Балдар, эми бир аз кайталап алалы. Сырдык сөз деген эмне? Сырдык сөз бул адамдын ички сезимин жана айбанатка карата эрктик мамилени билдирген сөздөр. Булар сырдык сөздөр деп аталат. Сырдык сөздөр мисалы биз ички сезимибизден кайгырганда, кубанганда же сүйүнгөндө сырдык сөздөр чыгат. Мисалы балли десек, пай десек, же болбосо кош, кайыр кош десек, күнүмдүк турмуштан саламатсыңарбы, рахмат деген сөздөр. Айбанаттарга карата чүү, кыруу, өш десек, мына ушул сөздөр сырдык сөздөр болот экен. Аны биз силер менен өткөнкү сабактарда өткөнбүз. Мына эми ошол сөздөргө кандай морфологиялык талдоо жүргүзөбүз? Бардыгыбыз төмөнгү сүйлөмдү окуйбуз. Мисалы, ойтобо, ошондой эле иничек. Эми мага баары түшүнүктүү болду. Рахмат. Балдар, бул сүйлөмдө сырдык сөздөр кайсы? Ойтобо, анан рахмат деген эки сөз сырдык сөз болду. Эми буга биз кандай морфологиялык талдоо жүргүзөбүз? Биринчи ойтобо деп жазып алабыз. Бул эмне? Бул сырдык сөз, үтүр. Сырдык сөздүн түрүн өткөнбүз, ички сезимден чыккан, андан тышкары жан жаныбарларга карата болгон. Үчүнчүсү турмуш тиричиликке байланыштуу. Бул өзүңөргө белгилүү болгондой ички сезимден чыккан сөздөр болгондуктан ички сезимди билдирген сырдык сөз. Андан кийин кош сөз түрүндөбү же кошмок сөз түрүндөбү? Албетте кошмок сөз түрүндө. Аны жазабыз. Андан кийин уңгу мүчөсүн табабыз. Уңгусу ойтобо, мүчөсү жок. Мына ушундай болуп морфологиялык талдоо жүргүзүлөт. Андан кийин экинчи сөздү талдайбыз. Рахмат. Рахмат. Биринчиси сырдык сөз. Андан кийин сырдык сөздүн кайсы түрүнө кирет? Турмуш тиричиликпи же жан жаныбарларга каратабы же болбосо ички сезимди билдирген сөзбү? Албетте бул турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөз. Жөнөкөй, уңгу мүчөсүн табабыз. Уңгусу рахмат, мүчөсү жок. Бул силер өзүңөргө белгилүү болгондой биз рахмат деген сөзгө морфологиялык талдоо жүргүздүк. Балдар, силер төмөндөгү сөздөргө морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Апей, бар болуңуз. Чөк, капырай. Үйгө тапшырма. Номер 129 көнүгүү. Текстти көчүрүп жазып, сырдык сөздөргө морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.